Саламатсыздарбы, урматтуу балыкчы жааматтык мультимедиа борборунун угармандары. Сиздерге бүгүн мен Диана Жакпекова коёндор тууралуу кызыктуу маалыматты айтып бермекчимин. Коёндордун 10 уруусу 50 түрү бар. Бардык эле коёндордун алдыңкы буту кыска, арткы буту узун болот. Секирип чуркоого абдан ыңгайлуу. Кулагы узун, куйругу кыска, жүнү жумшак, коюу келет. Ак коёндун денесинин узундугу 44 сантиметрден 74 сантиметрге чейин жетет. Ал эми салмагы болсо 3 килограммдан 8 килограммга чейин жетет. Жайында күрөң же көгүш түстө болот. Кышкысын аппак, кулактарынын учтары жайдыр-кыштыр кара. Ал эми боз коён ак коёндон чоңураак болот. Салмагы 4-7 килограммга жетет. Кышкысын бир аз көгүш болуп өзгөрөт. Коёндор балдарын 45-51 күн көтөрүп, 2-12 бөжөк туйт. Бир жайда 2-3 жолу төлдөйт. Коёндорго териси жана эти үчүн аңчылык кылынат. Кар калың түшкөндө коёндор бактарга, токой өсүмдүктөрүнө чоң зыян келтириши мүмкүн. Бакма коёндор төлчүлкелип жыл бою төлдөйт. Бир төлдөгөндө 18ге чейин бөжөк туйт. Негизинен коёндор 1-1,5 жашынан жетилет да 7-10 жыл жашайт. Негизги тамагы көк чөп, тамыры тойт өсүмдүктөр, сабиз, капуста жана башкалар. Андан эт, тери, тыбыт жана башкалар алынат. Коёндун душманы көп. Мисалы, түлкү, карышкыр, сүлөөсүн, булгун, ошондой эле үкү менен бүркүт. Адатта коёнду коркок дешет. Бул туура эмес. Коркок болсо бир нерседен корккондо эмне кылаарын билбей, өзүн жоготуп коймок. Туш келди жака буту үзүлгөнчө чуркап, же ордунда калтырап тура бермек. Силер коёндун тайгандан кантип качканын көрдүңөр беле? Ал жерге боюн жашыра чоң-чоң секирип чуркайт. Узун кулагын жонуна жапырып алат. Ал эми тайгандар болсо арылдап үрүп, аны кууп жөнөшөт.